Туғандар, ассаламу алейкум. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Баарыңыздарга мына бүгүн биз сиздерге туғандар Кара-Балтада акыркы убактарда резонанс жараткан Нур чарбасын көрсөткөнү келдик туғандар. Учурда биз Кара-Балта шаарындагы Нур чарбасындабыз. Буюрса мына бүгүн күн жылуу. Бүгүнкү күн 30 январь 2023 жыл. Числону айтпайт элек, бүгүн сөзсүз айтабыз. Эмнеге дегенде мына быйылдагы выставкага кочкорлор даярданып атыптыр. Ана мына ушул кородон сатыла турган производитель кочкорлор, козу кочкорлор бар. Аларды да көрсөтөбүз. Бул чарбаны мына азыр жетектеп, карап, мындайча айтканда жоопкерчиликти өзүнө алып аткан Бектурсун байкебиз бизди бул чарба менен бүгүнкү күндө тааныштырат. Бектурсун байке, бияка өтүп ал. Кел. Көзгө күн чагылып калса, бир аз мени карап аласыз, жакыныраак. Келебиз. Ассаламу алейкум, таксырым. Иштер жакшыбы? Аллах баракат. Тынчаман. Жакшы. Бар жакшы. Жоопкерчилик сарайда иштер жүрүп атат. Бардыгы жакшы. Иштер болуп атат. Эми экөөбүз Нур чарбасыны билбегендерге тааныштырып кетели. Нур чарбасы мына 2022 жылда эң көп призди уткан чарба болду. Эмнеге дегенде Великан деген кара кочкор билесиздер, 2022 жылы 31 майда Бишкекте өткөн эл аралык выставкада 213,5 чыккан беле? 14 чыккан ал жерде. 214 килограмм менен тарыхтагы салмакты жараткан туғандар. Рекорд бул. Буга чейин выставкаларда андай салмак болгон эмес. Андан кийин 11 сентябрда Ысык көлдө өткөн эл аралык выставкада дагы чемпион болгон, 2 жолу абсолюттук чемпион Великан мына ушул кородон чыккан. Буга чейин Титан деген кочкор чыккан, азыр Кубаныч Мыктыбаевда Казакстанда сатып алынган. Ал 4 иштеден 2-чи орун болуп калган Бишкектеги выставкада туғандар. Ана мыногу Шарпейдин балдары бойдон 1, салмактан 2 болуп көптөгөн 1 жыл ичинде болгону 2022 жылы биринчи жолку выставкага катышып, 2 выставкада мына ушунча алдыңкы жетишкендерге жетишип отурат. Великан 2-чи выставкасында мыногу семерка Жигулин уткан, билесиздерби? Кара-Балта бүт сүйүнүп, Кара-Балта жамаат сүйүнүп, өзү да сүйүнүп ошонча мээнет чыкты деп бираз. Машалла. Үзүрүн көргөнбүз ушул. Сиздердин эмгегиңиздер бул, буйруса. Бектурсун байке, жаныңыздагы жардамчы? Бул жак ушу шерик чогуу карайбыз. Выставкаларда экөөңүздөрдү көрөбүз. Дайым чогуу чыгабыз. Бул жерде да карашканда ушу Айтбай байке экөөбүз бир канча адамдар менен карайбыз. Айтбай байке мен жетелеп чыкканда Шарпейдин баласына. Бишкекте, эмеде, Ысык көлдө. Ысык көлдө. Андан кийин Великанды да жетелеп чыккан. Туура. Эми мындай кылалы, мына ушул кородогу бүт малдын селекциясы, мал короо, тууту күтүмай мына ушул эки агабыздын колунда. Бирок чоң жоопкерчилик, чоңдорго жооп бермей Бектурсун байкем колунда турат. Эми темага кайталы. Бир Нур чарбасы боюнча Бектурсун байке билбегендерге Нур чарбасы кайсы жылы короо түптөп, кайсы жылы садан сапатка өткөн, азыр кандай деңгээлде, буюрса келечекте кандай пландар бар деген сурооду бергим келди. Нур чарбасы быйыл 5-чи жыл болуп атат иншалла. Кой кармаганыбызда. Мурда да бир аз өзүбүздүн чарба койлорубуз бар эле, ошолорго мыкты кочкорлорду алып кошуп, анан ошолордун деңгээлинде өзүбүздүн кородон Титан чыккан. Бир аз Титандын происхождениясын угуп коелучу, Титан. Бияктан бир канча адамдардан биз маткада сатып алганбыз. Ошолордун койлорду сатып алып келгенде Титан ошолордун арасында боз болуп келген. Энеси. Анан ошо өзүнүн кородо туулуп өскөн. Титан бул жактан туулган. Буюрса Титан Казакстанга сатылса дагы эң мыкты тукумдарды калтырып кетиптир. Бул жерде Титандын 2 баласы бар. Мына алдында экөөсү басып кетип атат. Бул Титандын былтыркы козу кочкорлору. Титан кетсе дагы мына ушул балдары өтө мыкты деңгээлде. Титандан кем калышпаган козу кочкорлор экен. Буйруса мына ушул чарбанын жаш күзүрлөрү деп койсок болот. Айдап көрсөтө бериңиздер. Же кармап көрсөтүң. Кармап көрсөтүң. Ошону сиз кармаң. Машалла, мына Титандын 26 январь күнү 9 айга толгон. Ал булсу бул. Мына бул Титандын баласы. Бул дагы бир баласы. Бул бульдозердин небереси тугандар. Бектурсун байке, бул кочкор боюнча бир кыскача түшүндүрмө айтсаң, эми экстерьерине сөз жок экен козу кочкордун. Бул биринчи жаш жагына келе турабыз. Жаш кече 26-сында 9 ай болду. Иншалла эми жакын баштадык.
майда иншалла таласта боло турган выставкага дайындап баштайбыз иншалла. Бул кайсы категория боюнча чыгат ошондо? Бул коз кочкор боюнча чыгат. Салмактан ат салышабы кандай? Салмактан, бойдон дагы. Эки тараптан тең. Учурдагы салмагы канча мунун? Азыр эми тараза тартабыз. Тартып көрсөтөбүз. Жандуу көрсөтөбүзбү азыр? Жандуу эле көрсөтүп коебуз. Болду. Бул Титандын экинчи баласы. Бул Титандын экинчи баласы. Машалла. Мунун бою узунураак экен. Бул дагы өзүнчө бир сүйкүмдүү. Чынын айтканда мен бир нерсе дегим келбеди. Аллага шүгүр деп коелу. Мына ушундай коз кочкорлор туулуптур. Бул выставка таласка, Бул таласка. Коз тиштерден. Коз тиштерден. Салмак экстерьер. Салмак экстерьер. Иншалла бойго дагы. Машалла. Салмак экстерьер бойго 9 ай болуптур. 9 ай 3 күндүк экен, 4 күндүк экен, Ооба, ошондой. 9 ай 4 күндүк. Бул бульдозердикин көрсөтүңүзчү. Бул да барабы? Бул дагы иншалла ошол жака барат. Таласка. Таласка барат. Менимче бул бойдон окшойт, Бул бой боюнча барат. Коз тиштерден. Коз тиштерден. Машалла. Бул 1 жаш болду, бул элек. Бул 1 жаш болду эле элечи. Тоз коебуз эле. Бул да коз тиштерден барат ошо. Бул коз тиш менен барат бул дагы. Машалла. Мына. Коз тиштерден барчу кочкор. Менимче кулактары канча экен мунун? 23 да мунукучу. Машалла. Бойучу 95тен бийикпи? 95-96 ушундай болуп калат. Машалла. Машалла. Тишин көрүп коелу бир. Кийин спор жаралбасын, Бул өтө эле чоң экен деп. Болду. Бул качан? Мартта 1 жаш болобу? Апрелби? Бул марттын 10-дорунда 1 жаш болот. Бульдозердин небереси. Мына күзүрлөрү Бектурсунбай эке эми Титандын баласын тартайлы, Кличка кой элекпиз буларга? Пока кой элекпиз. Выставкага чыгарда коюлат бу өрөсү. Коюлат иншалла. Мына кочкор азыр салмакка чыгат. Жандуу көрүп алыңыздар. Таразага чыкканын 9 ай 4 күндүк. Таразы мына 0 менен туугандар. Мындай чымырап көрүнүшү мүмкүн. Камерага ушу таразылар көбүнчө ушундай болот. Но бирок биздин көзүбүзгө 0 экен. Мына мен өзүм көргөн көзүм бар эми. Яраткан өзү күбө. Буюрса Титандын баласы. Токтосун, 114,5. 14 же канча? 14. 114 500 экен, 9 айлык коз кочкор 114 500дө. Кимде 9 айлык кочкору болсо, мына ушундай салмакта болуп аткан болсо, аракет кылыңыздар. Менимче бул особый аткорумга кирбесе керек, Жок, анча баштап элек. Эми баштайбыз. Эми бир аз кирет экен. Эми баягы великандарды баккандай бакпасаңыздар керек баары. Жок, булар күнүгө прогулкалары бар азырчы. Бир күнүгө. Күнүгө бир 3 саат талага басып кетет. Машалла. Мына коз кочкор. Машалла. Титандын балдары. Машалла. Мына кочкорлор туугандар. Машалла. Клеткага барып кирип кетет экен. Өздөрү турган жерине барып. Великандын азыркы абалы. Буйруса мурунку выставкадагыдан салмагы канча чыгып аткан болсо ушудан бир аз төмөнүрөөк экен. 2 ай багылат. Былтыркы салмактан оор болобу, жеңил болобу чамаңызда? Иншалла быйыл жаңы рекорд көрсөтүп берет иншалла. Азыр салмагы муну тартпай эле турайык дедиңиз, Муну тартпай. Бул азыр мыкты салмак былтыркынан дагы жакшы дейт. Буюрса Велика мына Казакстанга даярданып атыптыр. Эгер Кудай буйруса таласка да барат, 2 тарапка тең барат иншалла. Абсолюттан. Абсолюттан. Муногу болсо айсбергдин баласы. Бул айсбергдин баласы. Бул мен 2 жума мурун келгенде бул жакта жок болчу. Бул текта турган. Бул кандай жаңы барабы? Выставкага бул да барабы? Бул да выставкага барат. Таласка. Таласка дагы барат. Таласка дагы барат экен. Бул аткорумга жаңы кирип тургандар, режимге. Кече кирди. Күнү кечеби? Күнү кече киргиздим. Күнү кече кирип тур туугандар. Машалла мына 4төн 6 койт да. 4төн 6. Жаңы 6 тиш. 6 тишке же абсолютка экөөнүн бирөөсүнө барат. Категория 6 тиш болсо 6 тишке, абсолют болсо абсолют. Буюрса Титанга өлө окшош кочкор, айсбергдин баласы дагы.
Буйруса мына ат салышасыздар. Бектурсун байкенин короосуна мына Нур чарбасына ушундай жаңылыктар болуп атат. Эми экөөбүз акырын тияк өтөйлү. Буйруса сатыла турган малдарыңыз болсо керек, Бектурсун байке. Бар, сатыла тургандар. Машалла. Мына коз-кочкорлор бар экен, туугандар. Буларды дагы бирден көрсөтөбүз, буйруса аракет кылабыз. Бул жерде дагы мына ушул кочкорлордун сатыкка бар, жаш коз-кочкорлордон. Булардын аталары мына бул жакта тизилип турат. Жанакы бою 95-96 деген бульдозердин небереси деген кочкордун атасы мына кочкор болот. Мына коз. Бул бульдозердин баласы да? Бул бульдозердин түз баласы. Түздөн түз баласы. Бул кимден чыккан ошондо? Али Бабаданбы же Шариповторданбы? Жок, бул жерден Ахмет деген мурда куршу. Бул Чаткөлдө. Ошодон. Чаткөлдө Ахмет байке менен Али Баба биринчи бульдозер сатып алганда экөө койгон. Муногу балдарын чыгарса, баласын чыгарып коелу. Наркы балдасында. Нар жакта да балдар бар. Булар производительдер. Мына аркадагы Титандын бир туугандар. Бир тууганы. Титан экөө Волчоктун баласы буйруса. Мына кочкордагы производитель кочкор. Бул жакта Шарпейдин 3 баласы бар. Бул жакта мына ушундай бир 6-7 производитель чоң кочкор бар буйруса. Арасынан анча-мунчалары сатылат. Мына бульдозердин баласы сатылып атыптыр. Мунун балдарыны, тукумдарын сиздерге көрсөтөбүз. Эгер көңүлгө жаккан болсо Бектурсун байкеге чалып сүйлөшүңүздөр туугандар. Машалла, мына бульдозердин неберелери атасын Бектурсун байкем өзү кармап турат. Буйруса мына ушул эки красавчиктин атасы мына ушул кочкор. Канча жаш болду бул кочкор? Бул майда 3 жаш болот. Өзү майский кочкор. 6 жар элек. 6 жар элек. Мына көрүп коелучу. Бай 2,5 жаштан өтүп тиш жарат эле өзү. 4 тиш экен, Нак 4 тиш экен, 6 жар элек. Буйруса мына ушул производитель, осеменитель кочкор сатыкка коюлду. Эми албетте мунун баасы келишимдүү болсо керек. Муну жеке өзүңүздөр сүйлөшүңүздөргө жараша. Бир чыгарып көрсөтүңүз. Мына балдарын көрүңүздөр. Киргизе бериңиз, болду. Мына баласы, мына кирип кетип аткан баласы таласка туугандар бойдон барат, экстерьерден барат, даярданыңыздар. 11 айлык бою 95тен бийик кочкор, коз-кочкорлоруңуздар болсо даярданыңыздар. Кетин сүзөт азыр. Машалла. Бол. Мына Титандын кыздары туугандар. Азыр сиздерге мына Титандын кыздарын көрсөтүп коелу. Эми как-то осеменитель кочкорду саткандан кийин төлүнү көрсөтүп саткан жакшы. Бул кочкорду сатканын себеби туугандар бул 2 жылдан бери коюп, буйруса колдонуп бүтүптүр бул кочкорду чарба. Эми буйруса жаш кочкорлорго өтөйүк дейт. Кимде-ким ушундай линиясы бар. Төлдөрүн өзүңүздөр бир четтен көрүп алыңыздар. Мына ушул ургаачы козусу 4 баш. Азыр мына ушул ургаачы козулар калыптыр. Тосуп туруңуздар. Эми Бектурсун байке, бир суроо бар да. Айтыңыз. Эми бул кочкорду сиз 2 жылдан бери баккан адам катары эң мыкты несин берет эми бул кочкор? Сиздин чарбаңызда кандай багытта жакшы берди? Бул экстерьер тазалык жагын өтө күчтүү берет. Мына кыздары. Мына бою деле боло элек яркалар. Ушу кочкордун кыздары. Кимде-ким кызыктар болсо, мына ошо кыздарын көрүңүздөр. Албетте мына кыздар сатылбайт. Бектурсун байкеге чалып кыздарын сат деп зордомой жок. Примерно ушундай ургаачы коз алам десеңиз, буйруса мына бомбадагы сатыкка коюлду. Бульдозер да сатыкка коюлду. Балдарын көрсөтүп бердик. Буйруса мына ушуларды көрүңүздөр туугандар. Туугандар, Шарпейдин 3 баласы. Мына атактуу Шарпейден 3 тукум бар экен бул короодо. Как-то Ысык көлдөгү выставкада кимде-ким болсо, кимде-ким көргөн болсо, муну колум менен көрсөткөн чекедеги баласы барган. Бул кочкор боюнан 1-чи орунду алган, салмактан 2-чи орунду алган. Жана Жираф деген кочкор 161 кг менен чемпион болгон. Андан кийин мына ушул ортодо турган кочкор кармап көрсөтүп коюн, салмактан 2-чи орун болгон. Бул азыр 4 иш болдубу? 4 иш болду. Машалла. Бою канча мунун? Бою ченеп көрбөпмүн. 1,4, 1,3 ушундай болуш керек иншалла.
Бирок билимсизден чоң. Биз неге козуларды Оноларды жана кайда эч кону? нерсе бербей чыгардык, таразыга дедик го. Атайын суу ичпей чыккан. Минимальный салмагын көрө алдыңыздар жана козгочкорлордун. Бул ставкага чыгабы, чыкпайбы? Иншалла барат бул дагычы. Таласка. Таласка барат. 4 тиштен. 4 чиштен барат. Бою менен. Бой анан кийин салмагы менен да барат. Бой, салмак, экстерьерден да сөз чыкса керек. Эгер ысык көлдөгү эки тиштерди көрсөңүздөр, мына ушул кочкор ачыгын айтканда боюнан биринчи орунду алган. Ошондо канча чыккан болчу бою? 1-1 менен чыккан да. Бою 1-1, Машалла, өтө сонун кочкор. Бой, компактуулук, башы, эң мын өзгөчөлүү мойну жоон. Азырынча чынын айтканда арык эти менен экен. Эгер семиз болгондо куйруктары өтө тысырап кетмек. Разрестери менен өтө сонун кочкор. Машалла. Булар сатылбайт, Булар сатылбайт. Барбы өзү булардын арасында сата тургандарыңыз? Эгер баасы келип калса, бул кочкорду ушуну кармайлы. Кармасаңыз ошондо. Бул кимден чыккан өзү? Шарпейдин баласы. Үчөтен көлөн өзүнөн алган. Жат көлөн өзүнөн Дат алган, көлөн. үчөөтең. Машалла. Бул канча тиш? Бул дагы 4 чиш жарды. Төрт Үчөтен жашаны тең. Үчөөтең жашы бирдей экен. Эгер үчөө Шарпейдин тукумдарынан кимдир бирөө алгысы келсе, буюрса мына ушул кочкор сатыкка бар экен, баасы келишсе. Буюрса бул кочкордун бир тишини көрүп коелу. Жаңы жарыптыр, жаңы жарыптыр. 4 тишче болду. Бүт баары көрүндү. Машалла. Куйругу күчтүү экен, Как-то мына ушул эмне Шарпейдин балдарынан да тукум алайын деп атасызбы буюрса? Келечекте. Келечекте. Ушу Аркы көз иштейт буюрса. наркы көй иштейт. Машалла. Шарпейдин тукумдарынан дагы буюрса көрөстөр, Волчоктуку, Бульдозердики калат экен жаш кочкорлордон. Буюрса бул келечекте мына Волчоктун тукумдары көбөйөт экен, буюрса Шарпейдики көбөйөт окшойт. Мына Волчоктукун билесиздер, эки кочкор буга чейин төл калтырып кеткен. Өтө мыкты кочкорлор. Мына Бульдозердин баласы дагы өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына жашы чоңураак болсо дагы жаш кочкорлордон калышпай, өзүнүн экстерьери менен, сулуулугу, тазалыгы менен өтө мына эки кочкор айырмаланып турат. Мына тазалык. Ошо түлөп баштаган бул кочкор. Кочкор Эрте баштады, жылда эле баштайт ушундай. Бирок бул кочкор экөөнүн тазалыгы өтө күчтүү экен. Булар эми сатылуу максат, булар кандай? Төл алынып бүттүбү булардан? Бунун кыздары дагы чоңоюп ошо болуп калды да. Мунун балдары, кыздарга шарпейлер барса керек, Эми шарпейлер барат. Шарпейлер. Эки шарпей иштейт экен. Кээ бирлер Байке бизге көрсөтө турган дагы эмне бар өзү короодо? бул жерде сатыла турган козгочкорлор бар. Козгочкорлор. Ооба, азыр козгочкорлор. Так, козгочкорлор бар экен. Ушуну менен видео жыйынтыктайбыз буюрса. Баягы мен айтып өткөн, катар тизилген, аталары тетигил жакта кочкорлор буюрса мындай. Бул жерде 6 баш козгочкор бар. Мыногу жана Бульдозердин небереси. Мынау Айсберг. Айсберг тетигил жакта великан жанында турат. Бул айсбергдин баласы. Сыртка чыгарайлы? Болду. Сыртка чыгартылды. Мына атактуу кочкорлордун, мына ушу короодогу производитель кочкорлордун балдары 6 баш козгочкор кимде ким алам десе, короого келип көрсүн. Кайсы линиянын балдары? Бул жерде Волчоктон бирөө калган, жана Бомба деген кочкордун. Бомбанын бир баласы бар, Тетиги өзүнө окшош. Кайсысы? Мына болбу? Гарбонос. Эң Гарбонос. Мына козгочкор бар экен. Бульдозерденчи? Бульдозерден нар чекедеги, бул. Мына көк 1К. Мына экинчи көк. Мына экинчи көк 1К. Бульдозерден ушул экөөсү экен мына. Муну менен бул. Айсбергдики кайсы эле? Айсбергдики мына. Мына айсбергдики. Веси ой болот да бул дагычы. Айсбергдин баласы бар, тетигил жакта турат. Ошонун бул дагы ошол айсбергдин баласы. Машалла. Мына атасына окшош кочкорлор. Бирок бүт аталарына окшош экен ошолор. Мына айсбергден экинчи кочкор. Экөөсү айсбергден. Мынау дагы бар. Бул кочкор. Айсбергденби? Бул дагы айсбергден. Мына үчөөсү
айсбергтен экен. Тагыраак айтканда экинчи боло эле коз кочкорлор үчөөсү мына 6 коз кочкор 3 линиядагы кочкордун балдарынан. Баарынын атасы мына ушул жерде турат. Дароо келип сүйлөшүп алып көрсөңүздөр болот. Биз сиздерге акырында мына сатыла тургандагы коз кочкорлорду бир четтен көрсөтүп бердик. Видео жыйынтыкталып туугандар, мен Нур чарбасы боюнча кыскача түшүндүрмө берип кетейин да өзүм. Мен Нур чарбасын канчалык деңгээлде тааныйм. Бул чарбага 5-6 жолу келишим, бирок жөндөн да келип кеткенмин, бирок мына 4-үнчү жолу бул чарбаны тартышым болсо керек. Мынагу Нур чарбасы биринчи жолу выставкага 2022-жылдын Бишкектеги баягы 31 майда болгон эл аралык выставкада туугандар биринчи жолу катышкан. Ал жерде дагы эми чоң кочкорлору ачыгын айтканда результат көрсөткөн. Экинчи ысык көлдөгү өтө майлуу болгон. Мына ушул семерка Жигули ошол жерде мына Великан алып келген. Буйруса Великан экинчи рет катышып атат. Дагы да биз эми ушул чарбадан тилектешпиз. Жаш агаларыбыз мына ушул өздөштүрүп келе жатат. Коз кочкорлорун сатып атат. Буйруса азыр төл жаңы башталып атыптыр. Кимде ким мына ушул атактуу кочкорлордун тукумдарынан алам дегендер болсо, эми азыр жаш козулардан саттыкка жок болсо керек. Буйруса сүттөн бөлүнгөндөн башталат, Башталат. Июнь айынан башталат. Июнь айынан башталат экен. Сүттөн бөлүнгөн мезгилден баштап келип, убагында келип, мыктыларын тандап алып кетсе болот. Буйруса азыр эми бул короодо маточный поголовье көп түрдүү коз кочкорлор болсо керек деп ойлоймун. Эми буйруса 2023кө выставкаларда бирге көрүшөлү. Мына выставкаларда Нур чарбасынан десе, мен сиздерге колдоочу болом эми. Кыйкырып, бакырып. Буйруса мына өз көзүм менен көрүп жүргөн чарба чыныгы менет. Буйруса мына производителдер дагы жалаң өздөрүнөн чыгып калды. Мен билишим боюнча акыркы 2 жылда бир жогорку деңгээлге чыга баштадыңыздар. Акыркы 1 жылда бүт сиздер таанып бүттү Орто Азия. Нур чарбасы башында Нур чарбасын койгонго чейин Кара-Балтадагы жашыл чарба деп коет эле мына. Жашыл краска, жашыл өң өтө табитти тарттырат. Мыкты өң тандалынып. Мына келгенде как будто ярмаркага келгендей болосуздар. Мына ушул чарбага келип сиздер дагы жаш кочкорлордон алып, сандан сапатка өтүп, мына ушул баарыңыздарда ушундай койлор болушуну, кочкорлор болушуга мен тилектешмин. Сандан сапатка өтүп, негизи аракет кыла бериңиздер.